Сиздер жанагы без вести пропавший боюнча сунуштар кирбеди эле. Эмне себептен сиздер да каршы болдуңуздар? Анан ал кишилердин саны канча? Азыр бүгүнкү күндө алардын тууганы, тирүү туугандары барып келебиз, көрүп келебиз дегендерден. Урматтуу Мирлан Канатбекович, бүгүнкү күнү бизде ушу улуу ата мекендик согуш жылдарында дайынсыз жоголгондордун саны 56 000 болот. Өзү биз тактаган маалымат боюнча 925 жер бар, булардын коюлган жерлери. Анан бүгүнкү күнү шаарлар дагы чоңоюп, кеңейип, алардын баары перезахоронениеда болушкан. Анан дагы бир нерсе айтып кетиш керек. 12 кайрылуу бар, бүгүнкү күнү ошо барып көрүп келем деген. Анан бул ушул дайынсыз ошо кайталап коесузбу, канча үй бүлө бар дейсиз? 12 кайрылуу болду. Ошо 12 кайрылууга примерно канча каражат кетет? Биз өзү мыйзамга карап туруп 3 кишиге эсептегенде бүгүнкү күнү 28 миллиард сом акча болуп атат да каражат. Жок, бир үй бүлөгө канча сом кетет экен ошондо? Мына 3 кишиден эсептеген бир үй бүлөгө канча каражат? Бир үй бүлөгө эгерде 3 киши барган эсептесек 178 000 сом болуп атат. 178 000 сом. 178 000 сом. Мен бир өкмөткө, премьер-министрге же сиздерге мына өзүңүздөрдө премьердин фонду бар, астына каражат. Мына 12 үй бүлө кайрылыптыр. Мына Эрдик Подвиг деген коомдун жетекчиси алдына тактап чыккан боюнча дагы бир аз эле кишилер бар экен. Эми ошону фонддун эсебинен деле чечип койсок болот да. Анткени эгерде улуу ата мекендик согушту даңазаласак, алардын балдары деле көп калбаптыр. Бир болбогону миллион сомго жетпеген каражаттар экен. Биз ошо улуу ата мекендик согушта көптөгөн каражаттарды коротобуз. Ар кандай даңазалоого, ошолордун ичинде алкагында биз ошол үй бүлөлөрдү жөнөтүп койсок жакшы болмок. Көптөгөн каражатты өтөт. Сиздер мына азыр канча миллиард дедиңиз? Аны бир аз туура эмесирээк эсептедиңиздер да. 28 000. Бирок өз ыктыяр болгон бүгүнкү күндө мына сиз туура тастыктап атасыз, силерге кайрылган 12 үй бүлө. Мына Эрдик Подвиг дегенде мына кантта турган уюм боюнча алар көп жумуш жасайт. Жетекчиси Каныбек деген мырза, байкебиз болот. Үй бүлөсү менен мына отуруп алып, Россиянын тиги Миноборонунун архивтеринен жоголуп кеткен көп биздин аталарыбыздын жаткан жерин, сөөктөрүн таап атат. Алардын көпчүлүгүн балдары да жок болуп калган, жакын туугандары деле жок болуп калган, бирок жакын туугандары алар деле карып калган, аз калган. Ошон үчүн бул ата мекендик Эрдикти даңазалай турган болсок, ушу 12 үй бүлө, 20 үй бүлө болобу, ушу премьер-министр өзүнүн фондунан деле жөнөтүп койсо болмок. Рахмат, 10 секунд. Ошон үчүн ошол коом менен, сиздерде министрлик, силерде мындай башка каражаттар да бар. Ошол коом менен андан көрө башка байланыш, башка мүмкүнчүлүктөрүн каражат берсеңер жакшы болот эле. Ошол мүмкүнчүлүктү карап, аларды чакырып сүйлөшүп койсоңор.